Дагы бир рет кутмандыгыңыздар менен мынакей бир канча мүнөт мурда айтып өткөнбүз, алдыңкы мүнөттө аш постчу менен буйруса, биз кандайдыр бир салатты даярдайбыз деп. Андыктан бүгүн бизге келип калган коногубуз дагы бар. Сиздер менен бүгүн С витаминине бай, абдан даамдуу делген салаттардын бирин жасамакчыбыз. Бүгүн бизде конокто Исмайыл Касымов, андыктан кутмандыгыңыз менен. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Бүгүн эмне салат дайындайбыз жана мунун бизге кандай пайдалуу жактары бар? Бүгүнкү салатыбыз ошо азыркы өзүңөр айтып кеткендей С витаминине бай. Бул салаттын составында мына апельсин, брокколи, цветная капуста, помидор. Ушул мөмө жемиштерди башка жемиштерге караганда эң көп С витамини брокколиде болот экен. Адан кийин апельсинде. Б1, B2, B14 витаминдери помидордо, анан перец болгарскийде болот экен. Ал эми бул витаминдер биздин организмге кандай таасирин тийгизет? Баштай берсек болот. Баштай берели анда. Бул витаминдер негизи адам организмине эң керектүү витаминдердин бири болуп, көптөгөн брокколиде көптөгөн эмелер болот экен, витаминдер. Адам ден соолугунда жанагы онкологический оорулардын алдын алуучу витаминдер. Бир күндүк рациондогу бир күнгө жетерлүү С витаминин камсыздаган ушу брокколи капустасы болот экен. Негизинен салат жасаардын алдында көпчүлүк учурда мисалы үчүн мөмө жемиштерди биз ар кандай ыкмалар менен жууп алабыз. Көбүнчө бизде моюн калыш керек. Жылуу сууга эле жууп алмай адаттарыбыз бар. Балким кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бардыр. Туура. Жылуу сууга жууп, микробторун өлтүрүп азыр мисалы үчүн бул азыркы капусталарды сууга кайнатып, бууга бышырып, сууга кайнаткандан көрө бууга бышырганда ал витаминдер көп өзүндө сакталып калат. Сууга кайнатканда сууга чыгып кетет. Демек көбүнчө пар менен, Ооба. Эң сонун экен. Сиз аш постчу катары тамакты, анын рациондорун изилдеп келсеңиз керек. Мисалга алсак, адамдын ден соолугуна пайдасын тийгизген эртең мененки туура тамактануу кандай болуш керек? Ал жакта кайсы азыктар болуш керек? Азыр мен сиздерге бир күндүк рационду катар менен айтып кетейин анда. Эртең менен бат сиңирүүчү тамактар, бул каша жана ботко. Жумурткадан жасалган тамактар, быштактан жасалган тамактар. Аларга сөзсүз кошумча эме болуш керек. Кургатылган мөмө жемиштер. Эртең менен түшкө чейин организмди энергияга, күчкө толтуруп алыш керек. Эртең мененки тамактан түшкү тамакка чейин ашказандын жанагы ачка болбош үчүн ошонун ортосунда дагы бир убак жеңилирээк бир нерсе мөмө жемиштен банан, алма бир нерсе жеп алса болот. Түшкү тамакка келгенде, түшкү тамакты уже белоктор кошулган тамактарды жесе болот. Себеби дегенде белок ал башка эмелерге, витаминдерге окшош эле организмге эң керектүү витаминдер. Алардын катарына уйдун эти, койдун эти, балык, тоок, аларга кошумча жакшы сиңирилиш үчүн мөмө жашылчаларды жеп туруш керек. Эң сонун экен. Ал эми биздин кыргыз элибизге тааныш нерсе десек болот. Мисалы, кече күнкү тамакты жылытып жейбиз бардыгыбыз. Таң эрте. Кайсы тамактар мисалы экинчи ирет жылыткан болбойт экен, айрым тамактарды. Экинчи ирет жылытканда кандайдыр бир зыян азыктар бөлүнүп чыгат экен. Кайсы азыктар алар? Ушул бардык эле тамактарда зыян немелер мындай туруп калганда чыккандай эле, ошо мисалы үчүн этти деле биринчи бышырылгандан кийин экинчи бышырганда уже пайдага караганда зыяндуу эмелер көбүрөөк болуп калат да. Ошондо этти биз бир жолу бышырып туруп эле жешибиз керек, Экинчи жолу жегенде деле мындай тез аранын ичинде жеш керек да, анычы. Көпкө сактабай. Көпкө сактабай. Дагы кайсы азыктар? Жанагы эме боюнча айтып өтөйүн, рацион боюнча. Кечки тамактанууда
дагы деле эмелерди белковый тамактарды жесек болот. Бирок биз канчалык пайдалуу продуктыларды тандабайлы, канчалык пайдалуу жемиштерди жебейли 3-4 саат жатардан 3-4 саат мурун жеш керек тамактарды. Себеби адамдын ашказанынын 2 клапаны болот экен. Ал горизонталдуу абалга келгенде, то есть жатканыбызда бир күндү пайдалануу, бир күндүк пайдалуу тамактануу, 1 стакан суу дейт. Сиз өзүңүз жазып Ушул тууралуу келген айтып бериңиз анда. Кененирээк маалымат уйкудан берсеңиз. турар менен эч нерсе жеерден мурун 1 стакан суу ичип алсак, бул организмдин ойгонгонуна жардам берет. Жылуу суу, муздак эмес. Анын айырмасы деле жок, жылуу муздак. Негизи ушу 1 стакан суу. Таңкы тамактануу дейт. Жеңил тамактар, ботко, жумуртканы 1-2 даана бышырып, быштак жана кургатылган мөмө жемиштер, жаңгак. Түшкү тамактануу, белок кошулган тамак, аларга белок кошулган тамак, аштарга басым жасоо зарыл. Уй, койдун эти менен жасалган тамак аш, балык, тооктун эти жана кошумча жашылча жемиш жана күрүч дан азыктары дейт. Бул ошол белок тамактарына кошумча. Күн жарымынан өткөн кездеги тамактануу, нан, чай, сыр. Ал эми кечки тамактануу, белок жана витаминдер кошулган азыктар, тамак аштар. Жеңил тамактануу зарыл экен. Аз өлчөмдө уктаардан 3-4 саат мурун тамактанып алышыбыз керек. Бир күндү 2 литр жана 1 литрден 2 литрге чейин жакын суу ичүү, көбүрөөк физикалык иш-аракеттерди жасоо. Эң сонун. Сиз өзүңүз ушул нерсени көзөмөлдөйсүзбү? Жазып келиптирсиз? Жеке жашообузда. Бар жок, баарын эмес. Баарыбыздыкындай эле эртең мененки кээде болуп калат, кээде болбой калат. Кечкисин ошол мен жумуштан тамактанып үйгө барып антимынткыча ошол убакыт өтөт. Анан кеңеш бере кетсем, жанагы газдалган суусундуктарды жөнөкөй сууга, фильтрден өткөрүлгөн сууларга алмаштырса, организмге эң пайдалуу ошол. Газдалган сууларды азыраак колдонуп, Биз бул фаст жерде фуд тамактарын, рационду майлуу куурулган эмелерди азайтыш керек. Эгер ден соолукка карайм, туура тамактанам деген болсо, ошолорду азайтуу керек. Кечкиге эмени азайтыш керек. Майлуу тамактарды, куурулган, ачуу, туздуу тамактарды азайтса, ошо ден соолукка. Эң сонун. Мына ушундай, мисалы биз бул жерде кадимки соус, кээде майонез колдонобузго, бул жерде майонез майдын ордуна соус катары бул апельсиндин ширеси кетет экен. Эң сонун, чындыгында эле абдан көп кымбат азыктарды деле талап кылбаган салат экен, Мисалы биз жыты дагы өзгөчө. Ооба. Мисалы биз үйдө азыктарды сатып алып атканда көпчүлүк учурда мына ушул унга байланыштуу азыктарды андан көп алабыз. Ал эми анын жарымысын биз ушинтип азыктарга, жер жемиштерге алмаштырсак кандай сонун. Айрыкча азыр жаз мезгилинде витаминге, биздин ден соолугубуз, биздин организмибиз суусап турган маалы десек болот. Азыр ошол жашылчалар чыгып аткан кез, ошолорду көбүрөөк жеш керек, көбүрөөк пайдаланыш керек ошолор менен. Анан жанагы кечки тамак боюнча 3-4 саат мурун деп айтып атпадымбы? Себеби биз жеген ошол эртеден кечке жеп чогулткан витаминдер ошол биздин организмге керектүү витаминдердин өзүн алыш керек. Эгер жеп эле жатып алсак, бул организмде жөн эле жеп кайра чыгарып салгандай болуп калат. Өзүнө керектүү эч кандай витаминдерди алып калбайт. Демек өзүн сиңирүү үчүн дагы убакыт бериш керек 3-4 саат, Жана айтып атпадым, ашказандын 2 клапаны болот экен, тамактанган горизонталдуу абалга келгенге чейин. Ашказан ушул жеген тамактарды сиңирип, өзүнө керектүүлөрүн алып, керек эмесин чыгарып баштайт. Биз жеп эле жатып алган кезде үстүнгү клапан ачылганда жанагындай эме башталат. Жана
изжога деп коет. Изжога башталат. Жанагындай ашказан шишип, жанагындай Абдан көп майлуу жегенде айтып калышат да, ушундай изжога болуп атат деп. Ошол ашказандын туура эмес иштеп баштап атканынын белгиси. Ошол. Жана бизде кыргыз элибизде мисалы бардык тамак аш болобу, кечки тамактануу болобу, биз ысык чай менен ичебиз да бардык тамакты. Ушул туурабы? Жок, калды туура эмес. Чайды тамакка чейин 1 саат мурун или тамактан кийин 3 саат кийин ичиш керек чайды. Суу менен эле тамактануу. Суу менен деле тамактансак. Эң сонун. Белек бысмылда деп келебиз дейт берчи. Сен баштап көр. Белек гурман эмеспи? Баштадык да. Кандай экен? Эң сонун, эң сонун. Абдан даамдуу. Сен дагы көрсөң болот. Мен диетадамын деп эле. Бул диеталык салат болуш керек. Негизи ошол. Эң сонун, келиңиздер. 1-2-3 бысмылда. Аш болсун. Салаттын аты барбы? Салаттын Чындыгында аты аябай сонун экен. светофор. Светофор. Себеби С витаминине бай светофор деген салат. Жана өңдөр дагы бар, окшоштук. Өңдөр дагы бар. Мынакей таң эрте сиздер менен жол чырак деген аталыштагы даамдуу салатты даярдадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан чындыгында даамы сонун. Бул жерде эч кандай май, эч кандай майонез колдонулбайт. Андыктан организмге эң пайдалуу салаттардын бири көбүнчө мынакей сиздерге айтып өткөндөй, Исмаил мырза айткандай С витамини көбүрөөк. Андыктан туура тамактанууну дайыма өзүңүзгө жазып алыңыз. Биз дагы мынакей алдыңкы мүнөттөрдө көргөздүк кандай азыктарды колдонуш керек. Андыктан таң эрте сизге келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Бүгүнкү темабыз мынакей ден соолук жана спорт. Эч качан оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсун. Жана ар дайым даамдуу, эң негизгиси пайдалуу тамактарды жасап жүрөңүз. Жана бизге келип, эң өзгөчөсү бизге келип туруңуз. Рахмат. Бүгүн бизде конокто ашпозчу Касымов Исмаил болду. Биздин эфир улан өрөт. Бүгүнкү темабыз ден соолук жана спорт.